Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары, мекендештер. Бүгүнкү чыгарылыштарда сиздер үчүн фазенда издеп жүргөндөр болсо, Талас шаарынын ичинен 2,5 гектар жери менен, алма багы менен, трассага жакын жерден 4 комнат тамы менен бардык шарттары менен кыскача айтканда сизге жаккан фазенда сатыкка чыгып жатат. Дареги ушул күн батышты көздөй, кең аралды көздөй кетип баратканда ушул калпакты билесиздер, МТФны. Кырман илгерки. Мына ушул кырмандын поворотунан киребиз. Ушул повороттон киргенден кийин эле трассага болжол менен 300-400 метрден кийин эле ошол фазенда чоң тамы менен сатыкка чыгып жатат. Ким ушундай бир фазенда же болбосо шаар ичинен жери менен ушундай ыңгайлуу там издеп жүргөн болсо, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биз сиздерге толук колдон келишинче баардык маалыматтарды тартып чыгарып бермекчимин. Анда биз азыр мынакей жетейин деп калдык. Мынакей туугандар, биз ушул айтылып жаткан фазендага келдик. Жерин караңыздар, жерин 2,5 гектар суунун башында. Беде, жартысына фасоль тиккен экен быйыл жайында. Трассага жакын 300 метр. Менче туугандар, ким эгер дыйканчылык жагында же болбосо мал чарба жагында болсо дагы бул тамды алсаңыздар өкүнбөйсүздөр. Бул жака дагы кашар салса болот экен. Бука бага турган, үндүк бага турган, тоок бага турган, кыскасы жайыттарын да көрүп атасыздар. Баардык жагы сиздер үчүн ыңгайлуу болот. Бул жер тамга тиешелүү жер 10 сотук экен. Бул жери көк китеп 49 жылга арендага алынган экен. Бул айдоо жер болсо 2,5 гектар жери, бардык китептери, бардык документтери, мындайча айтканда менчик. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн ичин тартып берип коеюн. Үйдүн ичи, бул үйдүн ичинде паровой отоплениясы коюлган, душевойлар салынган, бардык шарттары менен экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Кожоюн айтып жатат, бул киргенде эле мынакей ушул жери кухня болот экен, кухня келечекте. Үйдүн ичине бул үйдүн ичине кирип атабыз. Мына киргенде бул жери топка экен, үйдүн ичи аябай ысык, паровой отоплениялар салынган. Бул жагы душевая болот экен, туугандар. Душевая бүт кафелдери коюлуп, бардык шарттары менен даяр. Киргенден кийин бул жерде мынакей холун көрүп атасыздар. Оң жак бетинде зал. Чоң залы. Бул жагында спальни. Мына туугандар, ушундай шаар ичинен фазенда издегендер болсо, мал багам же болбосо жер иштетем дегендер болсо, ушул төмөнкү номерге байланышасыздар. Мен силерге бул огород жагында бир тартып берип коеюн. Бул жакта сарайлары да бар экен, мал бакканга. Кудук кагылган, моторлордун баары иштеп жатат. Мына туугандар, бул жака келечекте дагы сарайларды салып, мал жагындагы өздөштүрсөңүздөр абдан ылайыктуу, ыңгайлуу жер. Урматтуу туугандар, биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, лайк басып коюңуздар. Биз сиздерге ар тармактагы жарнамаларды, участок үйлөрдү тартып бермекчибиз.